достор, MFC каналына жазылып жаткандыгыңыздар үчүн сиздерге терең ыраазычылыгымды билдирем. Бүгүн болсо Сайкал Садыбакасованын Instagram баракчасынан көрүп калдым. КТРК Life замана КТРКда конокто болгон экен. Ал жакта История любви чыгармасын пианинода ойноп бериптир. Мага аябай жакты. Ошону сиздер менен да бөлүшүп коюуну чечтим. Ал бул посттун жарыялап бүгүн эртең менен КТРК Life замана КТРКда конокто болдум. Күтүүсүздөн пианинода ойноп бер деди эле. Аябай толкунданып кеттим. Эмне дегенде 3-4 жылдан бери ойнобогонума байланыштуу көп чыгармаларды унутуп да калыптырмын. Өзүм жактырган История любви чыгармасын колдон келишимче ойнодум деп жарыялаган. Бул видеосунун 136.372 көрүүчү көрүп, ага 14.000ге жакын көрөрмандар жакты баскычын басышкан. Андан сырткары комментарийдин астына Сайкал аябай таланттуу экенсиң, пианинода жакшы ойнойт экенсиң, өзүңдүн талантыңды элге көрсөтпөй жүрөт экенсиң деген билдирүүлөр калтырылган. YouTube көрүүчүлөр, сиздер Самара Каримованын алдында турасыздар. Бүгүн Самара Каримова 2018 жылдын 23 август күнү 1 миллион подписчикке болду Instagramда. Андыктан сөз кезеги сизде. Салам достор, бардыгыңыздарга ыраазычылык билдирем. Бүгүн аябай сүйүнүп толкунданып турган маалым, кош майрам. Бир четинен кызымдын туулган күнү 5 жашка чыкты, бир четинен Instagram колдонуучуларымдын колдоосу менен 1 миллион болуп турабыз. Бүгүн достордун саны, андыктан бардыгыңыздарга рахмат, ыраазычылык билдирем. Буюрса бүгүн Ош шаарында Изюм ресторанында белгилеп жатабыз. Анда конокторум келип калды окшойт. Сиздер менен чогуу тосо алалы конокторду. Анын эң көрүнүктүү эле ырчыларынын бири Самара Каримова 2018 жылы Instagram баракчасында катталуучуларынын саны миллионго жеткенде атайын той берген болчу. Эми жакынкы күндөрү, мындан 3 күн мурда тагыраак айтканда, ырчайым Instagram баракчасына катталуучуларым 2 миллионго жетейин деп калыптыр. Дагы той кылсамбы, бир жууп берейин дейт. Бул посттун астына көрөрмандары кызуу толкууга алып, той кыла турган акчаңызды бейбачараларга жардам бериң деп калтырса, жарымы кылыңыз, биз дагы сизди көрүп кетели деген билдирүүлөрүн калтырышкан. Закрыть ворота! 6 наших северных городов пали под атакой кочевников. Их вожаку служит колдунья. Покарать! Кыргыз каскадерлору катышкан Мулан киносу ушул жылы чыгат. Disney кино студиясы тарабынан тартылган Мулан тасмасы ушул жылы чыгат. Бул тууралуу чет элдик булактардан кабарлашты. Маалыматка ылайык, тасмада кыргыз жана казак каскадерлору аттар менен болгон эң башкы трюктардын баарын аткарышкан. Кыргыз каскадерлору Эрлан Жаңышбек уулу, Мурат Бурханов, Дамир Ашимов жана Нургазы Мамараджап уулу катышкан. Кинонун режиссеру Неке Каро, ал эми киного адактуу актерлор Лю Ифей, Джет Ли, Гун Ли, Донни Йен, Джейсон Скотли тартылган. Кинонун премьерасы 2020 жылдын 26 мартында көрсөтүүлөрү күтүлүүдө. Булак заман кейжи.